Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly Müslüman bir tuğanlar. Leylek sülütü moldalary dolbarız menen biz Leylek rayonuna kelip kaldık. Kudayım berse bizde Sumbula ayıl hökümetinde Andarak degen ayıl var. Ana bu жерде şu Tagay berdi degen şol uruju şey. Bu жерде şu Tagay berdi degen meşit oturabız hazır biz. Kudayım berse oşul жерде Andarakta Üsen Damla degen ötken. Üsen Damla özü çoğ alım bolgon. Oşon menен birlikte ırlarda, kazaldarda aytkanda. Anan oşol yündörü dagы kazaldarдан магнитофонго жаздырган экен. Кудайым берди биз ошол имам Дамладан интервью алгандан кийин үйүнө барып туруп ошо баласынан дагы алганга аракет кылабыз. Азыр биз сөздү ошол Үсен Дамланын шакирти Аманидинге берсек, бул жерде ошо Сумбай айыл өкмөтүдө ошол Андаракта бир канча мешит бар экен. Ошол мешиттин баш имам хатиби болуп эсептелет. Анда сөздү Аманидин Дамлага берейик. Салам алейкум ва рахматуллах. Алейкум. Дамла, өзүңүздү бир тааныштырсаңыз, кайсы жылы туулгансыз? Анан илим жолун кантип баштагансыз ошол жөнүндө? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu vesselamu ala Resulillah ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Allah Taala'nın taqdiri менен biz 1979 жылы ушул Суmbula айыл аймагында төрөлгөнбүз. Атабыздын аты Абдыварыс, өзүмдүн атым Аманидин. 6 бир тууганбыз. Алла субхану ва таала ушул тагдыр кылып илим алып ушул мечитте иштеп атабыз. İştegенибизге бир азыр тактап көрсөк бир 25-26 жыл болуп калыптыр. Ошондой. İlim жолун канча жашыңыздан кимден алып баштагансыз? Илимди эми себепчи боло тургандар көп экен. Албетте биринчи ошол союз таркагандан баштап үйдө жаңы намаз китепти биздин чоң энебиз, катта энебиз деп коет. Ошол айылга сатып келгенде алган намаз китепти мындай фотоаппаратка таткан намаз китеп болгондо. Ошону алып келип энем мага бергенин билем да. Ошону берип туруп анан ушу намаз тууралуу ошондой кабардар кылып айтып, анан чоң атамдын бир көк жай намазы болот эле. Ошо жай намазында туруп намаз окуганын көрчү элем. Анан ошентип кызыгып баштаганбыз. Анан илимге себепчи болгон устаздардан балдарды чогултуп окуткан Эгем агай болгон. Анан Абдулла Мустафа ошол чогултуп ушул мечиттерде окутуп жүргөн. Ошолор себепчи болуп илим алганбыз. Андан кийин ошо Молусен Дамлага барганбыз. Ошол маалдарда эс тартып бир 3 класстарда барсак бир 4-5 жыл каттадыкпы. Ар бир жумада барып окуп турганбыз. Окуп турганда ошол бул жактан маалым санын эле окуган болсок, ал жакта уже Куранды окуп, Куранды бир пара жаттап, анан ар бир парасыны бир жумада барып өткөрүп турганбыз. Устаз ушундай өзү үйүндө отурат эле, ар дайым дасторкону ачык болгон. Анан жеп ичкенибиз дагы ошол жерде болуп, отурганыбыз дагы ошол жерде болуп, кээде жатып дагы калганбыз устаздын алдында. Анан ошо Куранды баштан аяк бир окуткан. Баштан аяк 6 айда Куранды тапшырып бүткөнбүз. Анан бизге ушундай талап койчу эле. Бир пара берип туруп, бир жумага чейин шар окуп келесиң деп талап койчу эле. Анан 6 айда тапшырдык. Андан кийин устаз абалды окутту. Андан кийин Мабдал кырааттан сабак берди. Андан кийин негизи устаздын сабак бергени ушулар. Андан кийин ошо Казан эмесиде Мухтасар ал-Викаяны окудук. Мухтасар ал-Викаяны окудук. Илимге себеп болгон адамдар көп болот экен. Болгон адам кызыгып аракет кылса, иншалла Аллах Таала өзү жолдошу берет экен да. Ушундай. Анан ушул жакшылыктарга себепчи болгон ата энеме ыраазычылык билдирем. Энем жашымдан өтүп кетти. Анан атамдын энеси ошо Куран сатып алып берип, намаз китептерди сатып алып берип, анан устазыңдын көзүнүн тирүүсүндө бир дуа алайык деп үйүнө чакырып, анан адамдарды чакырып, устазымдын көзүнүн тирүүсүндө кой союп туруп, анан кийин баягындай дуа алып берген да. Ошол ата энеме дагы ыраазычылык ушундай нерселерге себепчи болгон. Дуа берүү деген азыркы тил менен айтканда ижаза да. Мынакей мен шагиртим, сен окутуп бүттүм, сен иштериңе ийгилик берсин, жакшы элге кызмат кыла бер, мен деп бата берген ошол азыркы диплом, мындайча айтканда ижаза болуп эсептелет.
Анан илим жолуда тил үйрөнгөн дагы өтө бир маанилүү экен. Ошол тилди өздөштүрүүдө дагы биз мына максат ажын убагында Түркияга барып келдик. Имамдарды чогултуп 45 күн окутуу болду. Негизинен мындай ал тилдерди дагы окуп туруп, анан дагы кошумча баягы негизинен баягы китептерди которуп берген китептер көп экен да. Мисалы биздин маскабыбызда Нурул Изах, Ихтияр, анан хадис китептери, анан тафсир китептери, ошолордон пайдаланып атабыз иншалла. Molla Hüseyin Damla'nın ırlarından ırda berчү эле сиздерге. 2-3 түндө чогуу калганбыз. Ошол чогуу калганда болгон кассеталарын коюп берген. Кассеталарынан коюп берип, анан жазгандарынан окуп берген. Ошолордон биле укканбыз да, укканбыз. Өзүнөн баягы илимден сырткары дагы ошо казал тууралуу эме кылат эле да. Allah razı olsun. Anda buyursa, onda kıskaça şimdi ben sağ jintap ustazın үйүнө бара алам да. Анан кыскача бир сөздү айтып кое турган болсок, Ад-дину насиха, ад-дину муамала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям силердин эң жакшыңар кулк мүнөзүңөр эң жакшы дейт. Хафыздардан, суфилерден ушундай бир сөзү бар. Ас-сулху, бул негизи Курандан келет го бул сөз. Ас-сулху хайр, эң жакшы нерсе бул кечирим дейт. Анан тынчтык дейт да. Адамдарга болгон мамиледе кээ бир пенделик кылып койгон нерселерден кечирим сураган жакшы. Жүрөктөгү кирлерди кечирим менен жууп тургула деген да. Ошону менен эле бирге биздин байлыгыбыз болгон эң чоң бир нематтар бар. Бул Алла субханаху ва таала берген иман хидаяты, анан тынчтык, анан кечиримдүүлүк, адеп ахлак. Алла субханаху ва таала ушул өзүнүн туура жолдо бекем кылсын. Анан бул дүйнө убактылуу ушундай бир тез эле өтүп кете турган дүйнө. Баягы алымдардын сөзүн айтканыбызда бир жаңгага толбогон маселелерди мындай бири-бири менен түшүнбөстүктөр болот. Ошолорду кечирим менен жүргөн өтө жакшы нерсе. Allah razı olsun. Da bir dua kılыңыз. Amanen damla. Andan ustadın үйүнө baralım. Ustadın үйүнө barıp, ustadın balasına jolugуп, eğer kasetalar olsa mümkün uşul жерде угуп bir efirden koya veririz inşallah. Bismillah. Duası can bolsun ustaz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah subhanahu wa taala özünün yolunda beken kılsın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli Müslüman bir tuğanlar. Biz Leylek Sülüktü moldaları dolbarımızın alkağında Leylek rayonuna kelgenmiz. Huday mirsa bizdin bugünkü konağız desek de olur. Biz konak bolup geldik. Huda kalasa oşol Andarak ayılındagı Molla Hüseyin Damla'nın önüne geldik. Hem Molla Hüseyin Damla köz ötüp gitti. 2004 yıl ötken eken 22 yıl boluptur. Hem oşol baybiçesi türü eken. Hem bizge karaganda, baldarga karaganda baybiçesi barbir jakşırak bilet dep tur. Anan adı 97 yaşa çıkıptır. Şu çoğun özünden interview alganı geldik. Onda Kudayım buyursa sözdü. Kulakları içinde uğrak bolup kalan okşayt. Hareket kılat Kuda kalasa. Kanday çoğuna jakşı mı? Жақсы. Densoluklarınız. Katı Жақсы. Aman esen bir ses. Шүкір Құдаға. Жақсы енді yaşım bir yerге жеткен. Çoğuna biz Damla Jönü'nde surağını geldik. Дамылда жөнінде. Molla Hüseyin Damla Jönü'nde. Hemşe Damla Jönü'nde bir ayet veriniz yani. Çalınızda sizden başka hiç kim jakşı bilbeyt. Шалым менен 6 жаш кәттеді. 28 ay ne öz? Atam 23 tuğulgan. Molla Hüseyin kim ne derdi savagan? Ustazları kim edi? Ustazdары Молда Тәшмәт. Ha, Molla Taşmat. Murda Paça'daki mi? Murda Paça'daki ha? Molla Taşmat. Ha. Бөксі. Ha, bökse. Молда Тәшмәттен Шоқыранды. Şonun ilim alған. Әркөлгі орағанымыздан кейін Құран хан болған еді сол уақытта. Молда Әкрем оқыды. Ondan кейін şu Молда Тәшмәттен Құранды бітіргенде. Kıskası hazır emi ançamça malumatlardı özünün çoğun özünün alayık dedik.
Bursa kalan malumatları da hazır şu oğlunun özünden alabız Xuda kalasa. Şoň eksine kynap turat. Bir süýletip koyak dedikler bizim maksatımız. Damla jemde biraz malumatty aýtdy. Kalany Xuda kalasa hazır balasından. Anan Üsen Damla özü kazalçı bolgan. Ançamça ırlarda da yazgan, ırlarda okugan. Ana şu ırlarda özü kasetege jazdırıp koyan eken Xuda buyursa ana dagyn biz oşol efirden ketirenge hareket kılabız. Oşo жазылган kagazlar olsa da biz efirden kötetiriz. Kıskası bir gana oşo din jatında emes, iki jatta ketken eken da. Gerek bolsa bol oşol emede janaky Bişkek var, bıçıka dep koyat, bize Başöçüski kanal. Oşonu Kazan'a kaçkan eken. Keyin anan oşol Atamekenlik soğuşka da kaçkan. Çoğune bizge bir duanızı beriniz. Allahümme. Amin. Tane saat. Hatırı geldik. Seyse kamandıklı ver. Omur rızkını ver. Amin. Aşı başın arka bereke versin. Amin. Diye soluk versin. Amin. Oğlu kızına köp olsun. Amin. Uvayımına yok olsun. Amin. Yigit piringer koldursun. Amin. Allah Teala panayı da asırasın kötün haberayı. Kötün kasarda seyrediyen bana çakarımın esenim asırasın. Amin Allah. Rahmat. Aytkanınız kesin.